Табигат мынча неге түнөрөсүң, жакшыбы сулуу көздү жүдөткөнүң, буулугуп жан дүйнөң турат окшоп, бүтпөгөн аткарылбай мүдөөлөрүң. Окшошом неге мынча азыр сага, орошон ойлорума таппай арга, келчи, кел бариктирдей шыбырашып, сырдашалы көңүлдөргө таап таба. Бул ырсаптардын автору биз сыймыктанчу кыргыз элимдин дагы бир таланттуу адамы, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жазуучу эжекебиз Сатарова Урмат. Эжебиз 1954-жылы 15-июнда Ош областынын Оокат районуна караштуу Көкжар айылында жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. 10 жашында апасы каза болуп, тайэнесинин карамагына өтүп, Көкжар орто мектебинде окуган. Жаштайынан чыгармачылык талантынын өсүшүнө тайэнесинин түздөн түз таасири бар. Тайэнеси энелик милдетин аткаруу менен элдик оозеки чыгармалар, каада салт, адеп ахлак, дүйнөгө болгон көз карашты өзүнүн деңгээлинде түшүндүрүп, үйрөткөндөн жадаган эмес. Ошондонбу Айтор мектеп жашынан эле райондук колхозчу газетасынын активдүү кабарчысы болуп жүргөн. Газетанын баалуу сыйлыктарына, мактоо баракчаларына ээ болгон. Жаштар турмушу менен орто мектепти бүткөн соң аралашып, райондук комсомол уюмунда учеттор бөлүмүндө статис, андан соң ошол бөлүмдүн башчысы болуп, иштөө менен бирге Республикалык жаштар газетасы Ленинчил жаш менен тыгыз байланышта болгон. Гезиттин ар бир санында учурдун маанилүү жактарын чагылдырган макалалары жана турмуштун, жашоонун жетишпеген жактарын чагылдырган сатиралык чыгармалары байма-бай жарыяланып турган. Партиялык саясий темалардагы чыгарган макалалары үчүн райондук партиялык органдын кысымына да туш болгон. Мектеп босогосунан эле келген деген сөздөр болуп, билим алууга, чыгармачылыгын өркүндөтүүгө аракет кылып, журналист болууну чечкен. 1978 окуу жылында СССРдин 50 жылдыгы атындагы Мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүнө окууга өтүп, окууну 1984 ийгиликтүү аяктаган. Университетте окуп жүргөндө Ленинчил жаш, Мугалимдер газетасы, Чалкан сатиралык журналы менен тыгыз байланышта болуп, алардын кеңешин угуп жазып жүргөн. Ленинчил жаш газетасынын редактору Калыбай Осмоналиевдин, жардамчысы Эсенбай Калдаровдун, кала берсе радио теледиктору Жолдубай Кайыповдун берген насааттары, сөздөрү дагы деле кулагында турат. Окууну бүткөн соң журналисттик байсалык кеңири башталып, анын чыйырын улап кете албай, 1 мүнөткө токтоп туруп калган. 8 жакын адамынан айрылып, турмуш жолу татаалдашып, айылдык мектепте кыргыз тил адабияты мугалими болуп иштей баштаган. Балдардын тарбиясы, дүйнөгө болгон көз караштары менен жуурулушуп жүрүп да, чыгармачылык жолун таштаган эмес. Мектеп окуучулары менен бирдикте алардын аткаруусунда Толубай сынчы поэмасын сахналаштырып, андан соң өзүнүн «Эйне ыйлабаса картайбайт» деген пьесасын эл алдына окуучулардын аткаруусу менен алып чыгып, көп өтпөй Куурчак театрын уюштуруп, Манас эпосунан үзүндү көрсөтүп, элдин жакшы сөздөрүнө татыган. Мектепте чыгармачыл жаштардын башын бириктирип, аларга бар дараметин үйрөткөн. Турмуш шартына, ден соолукка байланыштуу 2010 жылы Москва шаарына келип жашап калган. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жазган чыгармаларын сайттарга жүктөп, эл алдына, окурмандар алдына өзүн сыноого коюп, натыйжа жаман эмес болуп, Москва шаарындагы Москва кайрыктары чыгармачыл иримине 2016 жылдан баштап мүчө болуп калган. Ошол убакытка чейин чыгармачыл дүйнөгө орноп, бышып, жетилип жүргөн бир топ чыгармалардын башын бириктирип, Жашоо Дабаны ырлар жыйнагы, Жоопсуз тагдырлар, Гүл кайыр аттуу прозалык чыгармалар жыйнагы жарык көргөн. Азыркы күндө Тандалган ырлар жыйнагы менен Өмүр бир келет деген прозалык чыгармалар жыйнагын чыгарууга эмгектенип жатат. Алган сыйлыктары: мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө кошкон зор салымы үчүн Ыйык тил төш белгиси, Кыргыз Республикасынын Улуу журт коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан Данакер төш белгиси жана ошону менен катар
Кыргыз Республикасынын датка айымы төш белгилери менен сыйланган. Анда эмесе Урмат Сатарованын ыр дүйнөсүнө кезек берели. Шүгүр. Калчалып калса дагы калган өмүр. Калганын көргөнүмө кылам шүгүр. Кубатым бир аз аксап өкүнсө да, кайратым бардыгына болом шүгүр. Кудайым жакшы күнүн кеч сунса да, күч-кубат бергенине деймин шүгүр. Курулай дооматынан алыс кылып, көргөзгөн ооматына дедим шүгүр. Кадырым калкым арасында, кемибей түгөлүнө айтам шүгүр. Калкыма капыстан керек болсом, карабайм тосукка барам бүгүн. Кайдыгер жашоодон болуп алыс, калган жан болгонума айтып шүгүр. Кайдадыр далбастап жүрсөм дагы, кагылам туулган жер бүтүн өмүр. Көптөгөн чиелүү жолдон узап, көч баштар күнүнө болом шүгүр. Көшөрүп кимгедир болбой ыза, кайрадан кайрылам айтып үзүр. Калчылдап калемим колдо турбай, калса да жазганыма кылам шүгүр. Караанымды туулган жер жашырса да, кол жазмам жер бетинде көрсө үзүр. Күзгү жол. Басып жүргөн жалгыз аяк жолумду, жапкан тура күзгү сары жалбырак. Мени сүйгөн адашпачы жолдон деп, сары көйнөк кийип алып бак турат. Нечен жолу баарлашкан ушул бак, мезгилинде түрдүү кийим алмашат. А мен болсо сезимимде мезгил жок, аны менен бир арманды дартташат. Шыбырашат баскан сайын жалбырак, көңүлүмө курамын деп салтанат. Симфонияга коштоп өзүм үнүмдү, мен да барам, баса берем жолулап. Ой санаама жыйып эрип бүтүндүк, өчпөй турган түбөлүктү жол курат. Окурманым амансыңбы? Жүрөсүңбү оорубастан саламат? Жакшы жаша, өмүр билсең аманат. А мен болсо көптүн бири кыбырап, таңым атып, кечим кирип баратат. Дагы канча кыш күзөтүп жаз күтөм. Жайы ысык, күзүн көрөм береке. Жараткандан бир гана сөз суранам, жашап бүттүң, кел жаныма дебесе. Опол тоодой милдетим бар жонумда, опкора албай турам азыр жонунда. Ашу ашпай таям кайра алгалайм, муз тайдырат бороон камайт торуна. Мезгил сымал мен да сүрөм өкүмүм, сабыр жиреп жетем бир күн оюма. Жаратканым. Жараткан көксөгөнүм болтургун, көксөгөнүм көөдөнүмө толтургун. Көктө шаңшып жаңырыгын жаңыртып, көккө карай алып учуп отургун. Жаратканым тилегимди колдогун, тегиз эмес көп кыялуу жолдомун. Кыя жолдо кыңыр ишке жолотпой, кыя салаар душманымдан коргогун. Жаратканым чарчатпагын албагын, өмүрүмө кабагыңды салбагын. Эми гана кагып турам тизгинин, максатымдын көрөйүн деп калганын. Жаратканым жазарынча жазамын, сыя төгүп чарчабасын каламым. Бектеп бергин ден соолукту өмүрдү, калбасынчы бул өмүрдөн арманым. Жаратканым сенден баарын аламын, насибинче сен буйруган жаранын. Жакшы күнгө бурулсунчу өмүрүм, өткөн күндүн билесиң сен кабарын. Жаратканым жакшы жолго баштаган, жалган жашоо жазыгынан аттагам. Жаратканым жаркылдаган жол ачтың, туман кетип жолдорумду каптаган. Жаратканым бардыгына миң шүгүр, сен гүлдөтүп узун болсун бул өмүр. Сиздер Урмат Сатарованын калеминен жаралган ыр саптарга күбө болдуңуздар. Кийинки видеомдо жолукканча аман туруңуздар.